Жылдыз Жолдошова. Чыныгы күнөөлөр Алмазбек Атамбаевди сатышты. Экс-депутат Жылдыз Жолдошова чындык өз убагында айтылышы керек деп төмөнкү пикирин билдирген. 23 июнь күнү Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Крим-Төбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча чечим кабыл алды. Башкаларын билбейм, бирок Индира Жолдубаева күнөөлүү деп табылганына макул эмесмин. Анткени Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чакырылышы ушул маселени караганда, ошондогу республикабыздын башкы прокурору Аида Салянова Батукаевдин адвокаты болгонун депутаттар эле эмес, бүт жумурай журт күбө болгонсуңар. Азыр болсо Аида Салянова күнөөлүү эмес экен, себеби Салянова тергөө менен кызматташууга барган. Кызматташуу деген терминди мен саткынчылык деп түшүнөм. Чыныгы күнөөлөр Алмазбек Атамбаевди сатышты. Вице-премьеринен баштап прокурору, соту жана башка. Жалгыз Индира Жолдубаева эч кимди саткан жок. Кыргыздын кызы болсоң ушундай бол. Индира Ырыспаевна, сиз менен эртеби кечпи элиңиз сыймыктанарына ишенем. Эң жогорку сот бул абийир. Сиз абийириңиздин алдында тазасыз. Андан өткөн эрктүүлүк болбойт. Ак ийилет, бирок сынбайт. Тескери чакырыктарды таштаган Мадумаровго айып пул салынабы? Саясатчы Адахан Мадумаров тууралуу Майдан КЖ гезитине жарыяланган макаланы айрым кыскартуулар менен Назар Ньюс маалымат агенттиги окурмандарга сунуштаган. Чын эле коронавирус коркунучтуу болбосо, анда эмнеге бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму пандемия деп жарыялады? Дүйнөнүн негизги өлкөлөрү фантомдой жок нерсе менен күрөшүү үчүн эле триллиондогон, миллиарддаган долларды жумшап жатышабы? Ал үчүн биздин бийликтегилер коронавирусту ойлорунан чыгара койгон жок да. Эгерде жогоруда аталгандар пандемиянын биринчи толкунун адекваттуу кабылдабай, өз убагында карантиндик чараларды көрбөй, дартка чалдыккандар азыркыдан эселеп көбөйүп кетсе, анда Адахан Мадумаров мына бийликтин элге жасаган мамилеси. Эл кырылып жатса да аны менен иш албайт. Убагында чектөө чараларын киргизбей, ооздорун ошту каратып атып отурушкандан ушундай көрүнүштөр орун алууда деп айгай салып чыкмак. Мүмкүн анын саясий жактан сетноттук абалын, акыркы убактарда өтө эле агрессивдүү болуп бараткандыгын, ансыз деле өз маегинде бийликтегилер жөнүндө булар адам учурашканга да татыксыздар дегенге чейин түшүп кеткенине караганда, жогорудагыдан да ачуу сөздөрдү айтмак. Чындыгында Адахан Кимсанбаев саясатчы катары жөнөкөй этиканы, моралдык ченем нормаларды да эске албастан, пиво канадагы мурундарды кызаргандардын ооздорунан чыкпас сөздөрдү деле урдурууда. Ал айткандан уялбаса, биз аларды бул жерде келтиргенден уялып жатабыз. Биз мында пандемия менен күрөшүүдө бийлик, тийиштүү мекеме, уюмдар эч кандай жаңылыштык кетирген жок. Бардыгы идеалдуу болууда дегенден чыгаруудан алыспыз. Жаңылыштык кетиргендер үчүн мурдагы саламаттыкты сактоо министри менен ал тармакты тейлеген вице-премьер-министр баштагандар кызматтарынан алынды. Дартка чалдыккандардын 4төн бири ак халатчандар өздөрү болуп жатканы да ар кандай ойлорго түртөт. Иш болгон жерде кемчиликтер да болот, бирок жалпысынан бийликтегилер ак халатчандар илдеттин биринчи этабында өз милдеттерин жогорку деңгээлде аткарышкандыгына рахмат гана айтышыбыз керек. Эми эң оор сыноо илдеттин экинчи этабында болууда. Күнүгө 200гө жакындан жаңы жугузгандар катталып, 2-3төн адамдын кайтыш боло баштагандыгына караганда, пандемиянын экинчи этабы биринчи этабына салыштырганда аябагандай эле оор боло тургандай. Экинчи толкундун канчага созулары да белгисиз. Мындай оор сыноодон карантиндик талаптарды, жекече гигиеналык эрежелерди бекем сактап, биримдикте, ынтымакта болуу менен гана чыга аларыбызды көңүлдөн чыгарбасак. Мындай учурда коронавирус деген айрымдар ойлоп чыгарган миф. Ал жөнөкөй сасык тумоодон коркунучсуз. Карантиндик талаптарды сактабагыла деген чакырыктарды таркатуу элге кыянаттык, душмандык кылган менен барабар. Азыр айрымдар коомдук жайларга беткапсыз киришсе же эл көп катышкан иш-чараларды өткөрүшсө, айып пулдар салынууда. Биз сары формачан кыздар, жигиттер коомдук автоунааларда беткапсыз бараткандарды кубалап түшүрүп жатышкандарын да көрүп атабыз. Экс-премьер-министрди узатууда карантиндик талаптарды сактабагандарга айып пулдарды санэпид көзөмөл бөлүм башчылардан жогоркуларынан ар бирине 3000 сомдон айып пул салды. Алда болсо казынага пайда. Эмне үчүн элди карантиндик чараларды сактоого чакырган органдын кызматкерлери өздөрү ал талаптарды сактабашы керек.
Мындай учурда бүткүл Кыргызстандын элин ачыктан ачык пандемия деген дартты эстен чыгарып, карантиндик талаптарды сактабоого чакырып жаткан саясатчыларга карата эч кандай чаралардын көрүлбөй жаткандыгы да түшүнүксүз. Алардын бюджеттен ири суммадагы каражаттарды жумшап, пандемиянын алдын алып таратпоо боюнча аткарган иштеринин көбүн жогорудагыдай деструктивдүү чакырыктары жууп жокко чыгарып жатканда аларга пассивдүү мамиле жасоо туура эмес. Анын сөз эркиндигине же адам укуктарына эч кандай тиешеси жок. Кудай өзү сактасын, бирок жаман айтпай жакшы жок дейт. Кокус элдин көбү андай чакырыктарга ишенип, карантиндик талаптарды таптакыр сакташпай, өлкөбүздөгү пандемиялык абал бийликтин көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүнөн чыгып кетсе эмне болот? Түтү, Кудай анын бетин ары кылсын. Бирок жараткан деле сактанганды сактайм дегенин эстен чыгарбасак, күнүмдүк саясат, жекече кызыкчылыктар үчүн бүтүндөй өлкөнү бүлгүнгө түртүп жибергилери келип жаткандардын арам ойлуу сөздөрүнө аз кырылбасак. Булак Назар Ньюс. Сооронбай Шарипович, мындай белек үчүн сизге рахмат. Раиса Атамбаева туулган күнүндө президентке кайрылды. Өлкөнүн мурдагы биринчи айымы Алмазбек Атамбаевдин жубайы Раиса Атамбаева кече 23-июнда 62 жашка толду. Туулган күнүндө ал коомчулукка ачык кайрылуу жасады. Атамбаеванын кайрылуусун Сейит Атамбаев интернеттеги баракчасына жарыялады. Урматтуу кыргызстандыктар, баардыгыңыздарга туруктуу колдоо, ишеним көрсөтүп жана биз менен чогуу санаа тартканыңыздар үчүн чын дилимден ыраазычылык билдирем. Бүгүн көп жылдардан бери биринчи жолу Алмазбек Шаршеновичсиз туулган күн тосууга аргасыз болдум. Таңдан тартып жүздөгөн адамдар куттукташты. Анын арасында чет өлкөлөрдүн лидерлери жана алардын үй бүлө мүчөлөрү да бар. Алардын алдында мен Сооронбай Жээнбеков үчүн уялдым. 30 жыл биз аны бир тууганыбыздай көрүп жакшы мамиле жасап келдик. Буга чейин Сооронбай Жээнбеков биринчилерден болуп, өзү чалып мени туулган күнүм менен куттуктачу. А бүгүн так ошол менин туулган күнүмдө сотторду менин күбөмө карата чечим чыгарууга мажбурлады. Сооронбай Шарипович, биздин мурдагы досубуз. Мен сиз менен дагы бир жолу жолугуп, сиздин көзүңүзгө карап мындай белек үчүн рахмат деп айткым келет деген Атамбаева. Анын кайрылуусунун алдында Алмазбек Атамбаев менен вальс бийин бийлеп жаткан видеосу жүктөлгөн. 23-июнда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда Крим Төбөл Азиз Батукаевдин камактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча соттун чечими чыккан. Анда коррупция беренеси боюнча айыпталып жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев күнөөлүү деп табылып, 11 жыл 2 айга эркинен ажыратылган. Ошондой эле ага карата үй мүлкүн конфискацияга алуу, мамлекеттик бардык наамдарынан жана сыйлыктарынан ажыратуу боюнча чечим чыккан. Энчилүү сааттан тартып Хан сарайга чейин Алмазбек Атамбаевдин конфискациялана турган мүлктөрү, мамлекеттик сыйлыктарынан 2 даражадагы Манас ордени, Данекер ордени, даңк медалы энчилүү саатынан ажыратылды. Мындай чечимди кече 23-июнда 1-май райондук соту чыгарды. Атамбаевдин конфискациялана турчу мүлктөрү: 2000-жылы чыккан Toyota Land Cruiser унаасы, 1997-жылы чыккан Mitsubishi Pajero унаасы, 1998-жылы чыккан Toyota Land Cruiser унаасы, 1993-жылы чыккан MAN унаасы, 2011-жылы чыккан BMW X53 унаасы. Аламүдүн район Койташ айылындагы жер тилке, Ысык көл район курорттук зонасындагы жер тилке, Аламүдүн район Арашан айылындагы жайыт жер, Аламүдүн район Арашан айылындагы жер тилке, Аламүдүн район Койташ айылында жер тилке, Аламүдүн район Койташ айылында дагы бир жер тилке, Аламүдүн район Койташ айылындагы ден соолукту чыңдоочу борбор, Аламүдүн район Арашан айылындагы турак үй, Аламүдүн район Арашан айылындагы көп жылдык бактарактар, Медиа форум ачык акционердик коому, Бишкек шаарындагы жер тилке, Бишкек шаарындагы 7-апрель көчөсүндөгү жер тилке, Бишкек шаарындагы 7-апрель көчөсүндөгү имарат, Форум илимий өндүрүштүк фирма, Чолпон Ата шаарындагы курулуп бүт элек объекти, Ысык көлдөгү курулуп бүт элек объекти, Ысык көлдөгү жер тилкелер, Апрель ТВ жоопкерчилиги чектелген коому, Апрель жоопкерчилиги чектелген коому, Канал Д жоопкерчилиги чектелген коому, Кыргыз автомаш ишканалар ассоциациясы.
Төмөнкү коммерциялык банктардагы акциялар, банк уячалары эсептер: Кыргыз Коммерцбанк, Кыргызстан коммерциялык банкы, Оптима банк, Кыргызстан Швейцария банкы, Капитал банк, Аман банк, АКБ Толбай, РСК банк, Демир банк, БТА банк, Доскредо банк, Эко Исламик банк, Евразийский банк, Азия банк, Бакай банк, Халык банк, Пакистандын улуттук банкы, Кыргыз инвестициялык банкы, Финансы Кредит банк, Росимбанк, Байтушун, Финка банк, Чанкан банк, Компаньон, Булак Назар Ньюс. Экс-депутат Жылдыз Жолдошова маркум Болот Шерниязов тууралуу чындыкты жазып чыкты. Чындык өз убагында айтылышы керек. Бүгүн мамлекеттик жана коомдук ишмер Болот Шер өз ээсине жаратканыбызга түбөлүккө кетти. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Мен бир чындыкты бүгүн жазып коюуну чечтим. Каргашалуу апрель-июнь окуялары болду. 14 убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн ичинен 2011-жылы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши болуп өткөн окуяларды иликтеп, баарыбыз өтө эмоционалдуу, жүрөгүбүз канап, кайгырып, жөн эле түтөп, жок дегенде шейит кеткендердин жакындарынын алдында кечирим сурап койгула дегенде 14 убактылуу өкмөттүн ичинен жалгыз Болот Шер кечирим сураган. Бул кадамы менен Болот Шер шейит кеткендердин арбактарын алдына таазим эткени, кайрат кылгыла, арты кайрылуу болсун деп жазып чыкты. Мирлан Бакиров Ташиевке жооп кайтарды. Мен Камчыбек Ташиевдин ордун талашкан жокмун. Чындыгында менин дарегиме айтылган сөздөрү күтүүсүз болду деп билдирди Жогорку кеңештин депутаты, вице-спикер Мирлан Бакиров Медиа Центр мультимедиалык маалымат агенттигине берген комментарийинде. Белгилей кетсек, экс-депутат Камчыбек Ташиев жергиликтүү телеканалдардын бирине маек берип жатып, Мирлан Бакировдун атына катуу сындарды айткан. Эл арасында таасири жок, эч ким тааныбаган жөнөкөй эле депутат Мекеним Кыргызстан партиясынын төрагасы болуп калды. Муну менен Кыргызстанда чынык эмес, жасалма лидерлер көбөйүп кетти. Мына кыргыз саясатынын бузулушу деп билдирген Камчыбек Ташиев. Мындай күтүүсүз сын пикирине Мирлан Бакиров төмөндөгүдөй жооп кайтарды. Биринчиден, кыргыз элинде аганы көрүп инөсөт деген накыл сөз бар. Андыктан эч ким даяр төрага же кандайдыр бир жетекчи болуп төрөлбөйт. Ал өз убагы, сааты менен ар кандай ысык сууктан өтүп, кыргыз элинин улуу инсандарынын тарыхый басып өткөн жолдорун карап таасирленип, улуу агалардын, акалардын саясий тажрыйбаларын таразага салып, насааттарын угуп, акырындык менен тийиштүү деңгээлге жетет. Экинчиден, атың чыкпаса жер өрттө демекчи, мен кандайдыр бир күтүүсүз кадамдарга барып атымды чыгаруудан алысмын. Депутат катары жазган мыйзамдарым, көтөргөн маселелерим менен кыргыз элиме кызмат кылуу маанилүү. Үчүнчүдөн, эң кызыгы, саясий партия, коомдук уюм кайсы партия кимди төрага кылгысы келет, аны өзү чечет. Мен Камчыбек Кыдыршаевичтин ордун талашкан жокмун да. Чындыгында менин дарегиме айтылган сөздөр күтүүсүз болду. Мен ар дайым Камчыбек Кыдыршаевичке сый мамиле жасап келгенмин. Мындан ары да жасай бермекчимин. Себеби ал менден улуу жана бир аймактын уулдарыбыз. Сабыр Муканбетов: тоюп кеттим коррупцияга, уккум келбей калды. Саясат талдоочу, коомдук ишмер Сабыр Муканбетов Майдан Кейжи гезитине жарыяланган маегинин айрым кыскартууларын сунуштайбыз. Сабыр байке, узун кеп маегибизди уланталы. Алды менен Абылгазиевдин отставкасы тууралуу. Жакында эле өкмөттүн отчету жактырылган, парламенттик шайлоого чейин кетпей калды деп аттык. Анан эле минтип кетүүгө туура келди. Чаша, терпение, ушу частота чырын көтөрө албады деп жатышат. Сиз кандай дейсиз? Абылгазиев кандай дегенде да башкаларга караганда узак иштеди. 31 өкмөт башчынын дээрлик көпчүлүгү жыл айланбай отчет бербей айдап жолго салынчу эмес беле? А бул өкмөт башчы 2 жылдык отчет тапшырды. Президент Сооронбай Жээнбеков акыр аягына чейин колдоп, шайлоо бүтүп жаңы өкмөт курулганга чейин жеткиргенге аракет кылды окшойт. Бирок болбоду. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болду. Жыштык сатуу коррупциялык иштеринин таасириби же башкабы? Мен айта албайм. Анткени ал коррупциялык иштерди үстүртөн гана ЖМКлардан эшиткени болбосо, атайлап үңүлүп караган деле жокмун. Тоюп кеттим коррупцияга, уккум келбей калды. Жок, мен коррупцияга каршы күрөш токтотулсун деген жерим жок. Жүрсүн, кармашсын, камашсын, кустурушсун, тазаланалы деп эле турам. Мен айтайын дегеним, азыркы президенттин кадрларды кол жоолуктай ыргытпай, болушунча колдонолу деген саясаты тууралуу.
Бул абдан туура, колдоого ала турган аракет. Анткени жылга жеткирбей эле улам бирөөнү алмаштыруу, анан мурункусу баштаган иштерге вникать этпей, жаңысы жаңы шыпыргы болуп, жаңыча шыпыра берип эмне болдук? Жалаң ошо кадрдык чехарданын азабын тартып келе жатабыз. Ошондой кадр саясатындагы туруксуз атмосфера жаңы жетекчиге эч шанс бербегендиктен, ал өзүнүн кара башын сактап калууну, анан ылайыгын келтирип калтасын кампайтууну гана ойлоп калган. Андыктан өкмөттүн отставкасынын себептерин азырынча айтуу кыйын. Иликтөөлөр аяктаганда билинет. Азырынча Айтор кетти акыры дегенден башка сөз жок.